Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлжамал Койчуманова, эл аралык саякатчылар клубунун өнөктөшү болом. Мен сиздерге бүгүн Incruise компаниясындагы жаңыртылган, жакшыртылган 3X деген программа тууралуу жакшы туура маалымат берейин. Incruise компаниясында Incruises деген платформа бар, InStays деген платформа бар и InTours деген платформа бар. Круиз, отель, экскурсионный турларды алсак болот өзүбүздүн платформалардан. 3 пакет бар. Премиум пакет бар, классик и стартер деген пакеттер бар. Премиум пакетке кантип кирсе болот? $500 менен киребиз. $300 компания кошуп берет. 800 бонусный балл кирериңер менен счетуңарга түшүп калат. Ай сайын $250 чогултабыз, компания 250 бонусту өзү кошуп берет. Ошондо 500 бонусный баллды ай сайын чогултабыз өзүбүздүн саякатка деген счетубузга. Бул премиум пакет деп коет. Премиум пакетке кирген адамдар эртерээк саякатка бара тургандар и премиального класса круизный линияларга доступ алам дегендер, премиального люкс отельдерге доступ алгандарга ушул премиум пакет туура келет. Классик деген пакет бар. Классик пакетке $200 менен киребиз. Компания кирериңер менен $150 өзү кошуп берет бонус кылып. Ошондо счетуңарга 350 бонусный балл туруп калат. Ай сайын 100төн чогултабыз. $100 чогултабыз. 100 бонусный баллды компания өзү кошот дагы. Счетуңарга 200 бонусный балл деп айына чогулуп турат. Үчүнчү программа стартер. Стартерге $50 менен кирсек болот. Ай кирериңер менен компания өзүңөргө 50 бонусту кошуп берет. 100 бонусный балл болуп калат. Айына 50дөн чогултабыз. 3 ай киргенден баштап. $50 кийинки айлар кошулбайт. Үстүнө эчтеке 50 эле бонусный балл болуп чогулат счетуңарга. 5-чи айында $100 классик менен классик пакетке переход кылып кетсеңер болот. Апгрейд деп коет. $100 төлөп туруп классик пакетке өтүп кетсеңер болот дагы. Ошондо компания силерге 100 бонусный баллды кошуп баштайт. Как только классик пакетке өтөрүңөр менен. Ошондо айына 200 бонусный баллды 5-чи айдан баштап чогултуп баштайсыңар. Бул пакет шашпай жай барам деген элдерге, член клуба өнөктөштөргө и мүчөлөргө туура келет. Ошондой жай бракат шашпай чогултуп барам дегендерге. Классик пакеттер дагы жакшы чогултуп алып эле 4-5 айдан кийин уже круизтерди ала берсе болот. Бесплатное членство в клубе. Компаниянын бекер мүчөсү деген программа бар бизде. Бул кандай болду экен? $95 лицензияны сатып алабыз. Ушул 3 пакеттин бирөөсүнө киргенде. $95 кошуп сатып алабыз. Ал лицензияны ар бир жарым жылда жаңыртып турабыз. $95 төлөп. Компания ошондо мынтип айтат: силер бизге $500 товарооборот жасасаңар, силер счетуңарга $100 төлөбөйсүңөр, биз силерге 200 бонусный баллды өзүбүз кошуп турабыз дейт. Кантип дейт. Ошондо $95 лицензия алганда силер өзүңөрдүн тааныштарыңар, туугандар, бир туугандарды өзүңөрдүн командаңарга чакырганга акылуу болосуңар да, имеете право деп коет. Ошондо өзүңөргө чакыра турган адамдардын ичинен экөөсү премиумга кирсе, премиум пакетке кирсе, алар 250дөн чогултат эмеспи? Ошондо $500 товарооборот компанияга силер берип баштаган болосуңар. Или же 5 мүчөнү классик пакетке чакырсаңар, алар 100дөн чогултат. Ошондо $500 товарооборот бересиңер. Или стартер пакетке 10ду чакырсаңар, $500 товарооборот бересиңер. Ошондо компания силерге айтып атпайбы? Освобождайтесь от оплаты членского взноса дейт. Силер өзүңөргө $100 салбайсыңар, компания силерге 200 бонусту өзү салып турат ай сайын. Ушуну компаниянын бекер мүчөсү деген статусуна чыгасыңар. Кантип счетту ай сайын салышыбыз керек? Кандай жол менен салышыбыз керек? Эрежеси. 1-чи күндөн 5-чи күнгө чейин салып турсаңар, счетуңарды компания көбөйтүп турат. Унутпаш керек. Ким кайсы числодо кирген, ким кайсы числодо регистрация кылып, счетуңарды активация кылгансыңар, ошол число силердин персональный число деп коет. Кимисиники 5-и, 10-и, 20-сы бол ар кимдин өзүнүн числосу бар, ар кимиңердин. Ошондо ошол числодон баштап 5 күнгө чейин счетуңарды салып турсаңар, электронный кат келип турат телефонуңарга. Айтып турат: ушул числодон бул числого чейин салсаңар, счетуңарды көбөйтүп беребиз дейт. Үстүнө кошуп берет. Или 100 кошот, или 250 кошот. 6-чы күндөн 30 күнгө чейин салсаңар, унутуп калып, 5 күндүн ичинде унутуп калып, 6-чы күндөн 30 күнгө чейин салсаңар, анда счетуңар көбөйбөй түшөт, 100 бойдон эле түшөт. Или 250 болуп түшөт, көбөйбөйт.
А если унутуп калсаңар, 30 күндөн ары көздөй унутулуп калса, анда компания эмне кылат? Счетуңарды конвертация кылат дагы, өзүнүн кошуп берип жүргөн бонустарын алып коюп, өзүңөрдүн счетуңарга базовый тариф деген счетко салып коет, одинарной суммой, 1 к 1 деп коет. Өзү бонустарын алат дагы, өзүңөрдүн салып жүргөн акчаңарды базовый тарифке одинарной суммой деп коет, салып коет. Базовый тариф деп аталат ал. Счетту 14 күн мурун эртеле төлөп койсок болот. Счет качан чыгат деп күтпөй эле 14 күн мурун эле эрте төлөп кое турган опция бар. 14 күн мурун төлөп койсоңор, өзүңөрдүн счетуңар келген күнү өзү эле удвоенный болуп, көбөйгөн болуп түшүп турат. Ошон үчүн бул 14 күн мурун эрте төлөй турган опцияны колдонсоңор аябай пайдалуу болот силерге. Кантип круиздерди бронь кылабыз? Мынакей, расширенный доступ деп атпайбы? Мисалы, азыркы жаңыртылган 3X деген программанын ичинде 1 жылда 2 круиз алса болот. Кантип алсак болот? Бонусный балдарыңарды чогултасыңар. Бонусный балыңар жетиштүү болуп атса, значит 270 күн мурун кеткен круизди, то есть 9 ай мурун кеткен круизди уже бонус менен алып койсок болот. Мисалы, кантип алсак болот? $2000 турган круиздин баасын 50%-ин 1000 бонусный бал менен биринчисин төлөп коебуз, баш жагында эле. Төлөгөнү келгенде $1000 төлөгөндүн ордуна 2000 бонусту конвертация кылып туруп, 3000 бонус общий төлөп туруп, ошол $2000 турган круизди алып алабыз. Ошондо счетуңарда 3000 бонусуңар бар болсо, значит силер $2000 турган круизди сатып алып койсоңор болот, бонус менен уже 9 ай мурун кете турган круизди бүгүн. Ага чейин дагы бир бронь алсак болот. Башка эле круизди сатып алсак болот. Анда биз ошол мисалы жармысын бонус менен төлөйбүз, жармысын накталай акча менен төлөп сатып алабыз. Мисалы, круиздин баасы $2000 турса, 50%-ин бонусный бал менен төлөп коебуз, 50%-ин $1000 төлөп туруп, уже экинчи круизди да сатып алсак болот. Ошондо 1 жылда 2 круиз алсак болот. Ушундай жаңыртылган программада. Дагы бир опция бар бизде, инсайдерский цен деп коет, инсайдер прайсинг деп коет. 21 күн мурун кете турган круизди 17% экономия менен сатып алсак болот, бонус колдонбой эле. Бул эң эрте кете турган круиз. 30 күн мурун кете турган круизди бонус менен алабыз. Жармысы бонус, жармысын төлөп алабыз. Круиздин баасы канча турса, круиздин баалары ар кандай турат. 1000ден өйдө, 1000, 1200, 1500 ар кандай турат. Ошондо круиздин баасынын жармысы бонус менен төлөнөт, жармысы накталай акча менен төлөп сатып алсак болот 30 күн мурун кете турган круизди. Дагы 90 күн мурун кете турган круиздерди мурункудай эле сатып алып бара беребиз. Жармысын бонус, жармысын төлөп алабыз. 90 күн мурун кете турганды. 60 күндөн 89 күнгө чейин круизди алам десеңер, анда компаниянын эрежеси боюнча $100 өзүңөрдүн членский взнос деп коет. Өзүбүздүн мүчөлүк ай сайын төлөй турган счетту $100 эртерээк төлөп кое турган предоплата деп өзүнчө счет чыгарып берет. Аны төлөп туруп анан алабыз. Же болбосо 30 күндөн 59 күнгө чейинки кете турган круизди алам десеңер, анда 2 айдын счетун эртеле төлөтүп алат. Ошону төлөп коюп, анан кийин ошондой круиздерди алсак болот. Көрдүңөрбү, ушундай деген жаңыртылган аябай көп опциялар менен жаңы программа кирди. Ушул программаны колдонуп, биздин компаниянын мүчөлөрү, өнөктөштөрү колдонуп, уже круиздердин баарын алып атышат, кетип атышат. Ушинтип 1 жылда 1 ушинтип саякаттап турсак болот. Бонустарды чогултуп алып эле бонус менен алып бара берсеңер болот. Ошон үчүн ай сайын төлөй турган счетуңарды унутпай, айына төлөп 5 күндүн ичинде көбөйтүлгөн счетту көбөйтүп алып, бонустарды көбөйтүп, бонус менен бара бересиңер. Жаңы келе турган кандидаттарга, жаңы өнөктөш болуп, мүчө болуп кирем деп аткан жаңы адамдарга, сиздерге кош келиңиздер, келип биз менен чогуу ушинтип жакшы программаларды колдонуп саякаттаңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.